6 бөлүм. Менин дуалды куруп бүткөнүм жана бузулган жерлердин оңдолуп бүткөнү Санбалаттын да, Тобиянын да, Аравиялык Гешемдин да кулагына жетти. Бирок дарбазалардын эшиктерин кое элек болчумун. Ошондо Санбалат менен Гешем мага киши жиберип, кел, Оно түздүгүндөгү бир кыштактан кездешели деп айттырышты. Алар мага кыянаттык кылууну ойлошту. Бирок мен аларга элчилерди жөнөтүп, мен чоң иш менен алек болуп жатам, бара албайм. Эгер жумушумду таштап, силер менен жолугуша турган болсом, анда иш токтоп калат деп айттырдым. Алар ушундай деп айттырып, мага 4 жолу киши жиберишти. Мен аларга мурдагыдай эле жоопту бердим. Ошондо Санбалат мага 5-чи ирет өз кызматчысын жөнөттү. Колунда ачык кат бар экен. Анда мындай деп жазылыптыр. Эл арасында мындай сөздөр айтылып жүрөт. Гешем да айтып жатат. Сен да, жүйүттөр да бөлүнгөнү жаткан экенсиңер. Алардын айтымына караганда, аларга падыша болом деп дуалды куруп жатыптырсың. Өзүң жөнүндө жүйүт падышасы мына деп жарыялатыш үчүн Иерусалимге пайгамбарларды да коюп турсуң. Мындай сөздөр падышага да жетип калат. Ошондуктан сөзсүз кел, чогуу кеңешели. Бирок мен ага киши жөнөтүп, сенин айткандарыңдын бири да болгон эмес. Сен муну өз акылың менен ойлоп тапкансың деп айттырдым. Анткени алардын ындын өчүп, бул ишти аягына чыгара албай калышат деп бизди коркутушкан. Бирок ошенткен сайын мен ого бетер кайраттандым. Мен Мейтабел уулу болгон Делаянын уулу Шемаянын үйүнө келдим. Ал эшиктерди бекитип, Кудайдын үйүнө барып, ибадаткананын ичине кирип, эшикти бекитип алалы. Анткени алар сени өлтүргөнү жатышат. Алар сени өлтүрүү үчүн түндө келишет деди. Бирок мендей адам кантип качсын? Мендей адам тирүү калам деп, ибадатканага кантип кирсин? Барбайм дедим. Ал мага пайгамбардай сүйлөсө да, аны Кудай жибербегенин, аны Тобия менен Санбалат сатып алышканын билгем. Анткени мени коркутуш үчүн, ушинтип күнөөгө баттырыш үчүн, мени жаманатты кылып, мени жемелеп, куугунтукка алыш үчүн аны сатып алышкан. О Кудайым, Тобия менен Санбалаттын ушул иштерин унута көрбө. Мени коркуткусу келген пайгамбар аял Ноядияны жана башка пайгамбарларды да унута көрбө. Дубал Элул айынын 25-чи күнү 52 күндө курулуп бүттү. Бул тууралуу бүт душмандарыбыз укканда жана биздин тегерегибиздеги бүт элдер көргөндө, алар абдан коркуп калышты. Бул ишти биздин Кудай кылганын билишти. Бирок ошол күндөрү жүйүттөрдүн атактуу адамдары катты көп жазып, Тобияга жөнөтүп турушту. Тобиядан да аларга кат келип жатты. Анткени жүйүт аймагындагы көп адамдар ага ант беришип, бир келишимде болушту. Себеби алар Арах уулу Шеханиянын күйөө баласы эле. Анын уулу Жоханан Берехия уулу Мешуламдын кызын алган. Атүгүл менин көзүмчө анын кең пейилдигин кеп кылышчу. Менин сөздөрүм да ага жеткирилип турчу. Тобия мени коркутуш үчүн кат жөнөтүп турду.